Тышкы иштер министрлигинен сурап атабыз. Американын өнүктүрүү агенттиги бар, USAID деген. Ошо канча акчаны каяка сарптады. Мен билгенден 2008 эле бир 58 миллион долларды ушу Кыргызстандагы демократияны колдоо үчүн. Ошонун ичинде анан кичинекей бир 2-3 компоненти менен экономикага жардам берүү үчүн дегендер дагы бар эле. Азыр биз ошондойду Германиянын эмесинен суранып атабыз. Турциянын ТИКА деген атайын агентстволор бар. Мунун баарында бир гана кемчилик кетип атат. Мен тилекке каршы өкмөттүн мүчөсү, биринчи вице-премьерге чейин жеттим, бирок эми тышкы саясат бөлөк жакта болгондуктан мен сунушум бүгүнкүгө чейин өтпөй келатат да. Мен айтып атам, Японияга бир эле областты бербейли. Баткен же Нарын областын берейли дагы, Япония бир эле областты көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейли. Ушуга кыргыздарымда ичибизде тар кылбай, шефка алуу сыяктуу болот экен да. Кененирээк кылып туруп, мына бөлөк мамлекеттерде ушул ыкманы колдонгондо, анан ал жерге да татнакай Япониянын, Германиянын желегин, орустардын желегин илип коюп, мына ушул эки региондо бүт баарын башын аягына чейин, дарылоосунан баштап окутууга чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ушу өлкө жардам берип атат бизге. Мына ушундай образцовый болду деген ыкмага азыр ушунун жыйынтыгы менен дагы кайра дагы бир жолу сунуш кылып көрөйүн деп атам. Укпай турган болсо мыйзам жазайын деп атам да. Биз мыйзам дагы жаза баштадык да. Мындан ары ушундай кылайлычы. Кийин келгенде өлкөнүн жетекчилери көп эле келип кетип атпайбы бизгечи. Ошондо келатканда мына бир областка Турция келип, мына ушул областын карагылачы кандай татнакай кылды деп айтып койгон үчүн да.